Бактыбек Майрамбек уулу таң эрте жумушка келип, кызматкерлерине тиешелүү тапшырмаларды берет. Анда кечигип калуу, келбей коюу деген түшүнүк жок. Себеби бул кесип коомчулук үчүн маанилүү. Бир кызматкер иш орунда жок болсо, электр энергиясы үзгүлтүүккө учурашы мүмкүн. Аккумуляторный жаң келбеди. Ошону замена кылабыз. Бактыбек Майрамбек уулу главная көмөк чордонун 3 жылдан бери жетектеп келет. Каармандын айтымында бала кезинен эле электрик болом деп кыялданчу. Энергетика тармагында кызыгуумдун себеби бул окуп жүргөн школьный убакта эле башталган. Бытовой техниканы оңдоп, мисалы атам оңдоп атса көрүп, ага суроо берип, кызыгып, атамга кайра жооп берип, балам мен окуган эмесмин, сен окусаң мындан дагы көп нерселерди билесиң, мындан дагы көп нерселерди оңдойсуң деген багыттарын укчумун. Главная көмөк чордону Бишкек шаарынын түштүк тармагын электр энергиясы менен камсыздайт. Андыктан ар бир кызматкердин иши жоопкерчиликтүү. Азыр көмөк чордону жаңы жабдыктар менен жабдылууда. Өзүңүздөр да байкасаңыздар керек. Булар эски панелдер. Бүт механический приборлордун баары механический көрсөтөт. Быйыл бизге жаңы панелдер келди. Өзүңүздөр байкасаңыздар бүт установленный цифровой полный нагрузка, ампер, напряжение бүт цифровой көрсөтөт. Ички жабдыктар эле эмес, сырткы жабдыктар дагы жаңыланууда. Мисалы 1968 жылдан бери иштеп келе жаткан автотрансформатордун ордуна жаңысы коюлду. Кызматкер билдиргендей, эми мурдагыдай өчүп калуу көйгөйү жаралбайт. Быйыл крун деп алмаштырдык. Крун 10 киловатт. Алдагы 1968 жылдан бери иштеп келген, ошо өзгөчө кыш убагында аябай аварийный өчүрүүлөр көп болчу. Анткени бардык эски, алар масляный выключатель деп коет. Ошо масляный выключательдин ордуна биз вакуумный жаңы выключатель крун алмаштырдык. Бактыбек Майрамбек уулу болгону 30 жашта, ал 21 ишкердин башчысы. Жаш жетекчи болсо дагы кесиптештеринин сый урматын арзыган. Начальник подстанции Майрамбек Улубакыт работает уже в течение 10 лет здесь. Биздин жетекчи бул жерде дээрлик 10 жылдан бери иштеп келет. Ал баардык кызматта эмгектенип жетекчиликке чейин жетти. Өзү жаш болсо дагы адискөй, өз кесибине берилген инсан. Биз жаш башчы менен иштегенибизге сыймыктанабыз. Энергетик кызматы ардактуу жана сыймыктуу кесип. Бактыбек Майрамбек уулунун айтымында өлкөнүн энергетика тармагы өнүксө өлкө өнүгөт. Бул энергетика алдыга жылып кетмейинче, завод, фабрика жада калса, кичинекей эле предприятиялар иштей албайт. Бул энергетика дайым алдыга өсүп турмайынча, биздин экономика алдыга жыла албайт. Энергетикадан озуп, экономика алдыга жылып кетпейт. Эске салсак, 22 декабрь өлкөдө энергетика күнү. Быйыл бул кесип ээлери 90 жылдык мааракесин белгилешет. 1934 жылдан тарта кыргыз энергетикасы болуп көрбөгөндөй өзгөрдү жана өнүгүү жолунда.